Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз ата тооч. Заттарды же алардын белгилерин атабай туруп, аларды жалпылап көрсөтүүчү сөздөрдү биз ата тооч деп айтабыз. Ата тоочтор маанисине карата жөнөкөй жана татаалуу деп эки топко бөлүнөт. Жөнөкөй ата тоочтор булар бир сөздөн турат. Мисалы мен, ал, бар, бүткүл. Ал эми татаалуу ата тоочтор болсо эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Мисалы эч ким, ар ким, эч нерсе, ар бир жана башкалар. Ал эми ата тоочторду биз маанисине карай 6 топко бөлөбүз. Жактама ата тооч, шилтеме ата тооч, сурама ата тооч, тангыч ата тооч, аныктама ата тооч жана белгисиз ата тооч. Жактама ата тооч бул затты 3 жактын бирине таандык кылып көрсөтөт. Буга биз ким, кимдер деген суроону берип туруп тапсак болот. Бизде 3 жак бар. Биринчи жак мен, анан көптүктүрү биз. Экинчи жак сен, сылык түрү сиз, ал эми көптүк түрү силер, сылык түрү сиздер. Үчүнчү жак бул ал, көптүк түрү алар. Мына ушулардын бардыгы тең бул жактама ата тоочко кирет экен. Андан кийинки ата тоочубуз бул шилтеме ата тооч. Шилтеме ата тооч бул бир затка карата жаңсоо, шилтөө иретинде айтылуучу сөздөр. Биз кандайдыр бир заттын атын атабай туруп жаңсап көрсөтөбүз дагы, ага кайсы деген суроо беребиз. Мисалы, кайсы бул, кайсы тигил, ошол, ушул, тигил, андан кийин мына бул, мына ушул деген сыяктуу сөздөр кирет. Ал эми айрым учурда балдар ал деген жактама ата тоочтагы кайсы деген суроого жооп берүү аркылуу шилтеме ата тооч катарында дагы колдонгон учурун билебиз. Биз буга азыр төмөнкү тест менен мисал кылып далилдейли. Берилген кайсы варианттагы асты сызылган сөз жаңсоо, шилтөө иретинде колдонулду дейт. А варианты: ал күндөр эми бүлбүлдөп күйгөн чырактай алыста. Б варианты: бүгүн ал жайлоого барсамбы деген ойдо. В-сы: ал эми эле шаардан келди. Г-сы: классында ар дайым жакшы окуп, алдыда жүргөн ал. Мына ушул жерде бардыгы тең ал деген сөз болуп турат, асты сызылган ата тоочтор. Бирок ушунун ичинен биз кайсы деген суроого жооп берген шилтөө, жаңсоо иретиндеги ата тоочту биз А вариантын катарында көрсөк болот. Анткени кайсы күндөр, ал күндөр. Ошондой эле дагы бир шилтеме ата тоочко мисал келтире турган болсок, апасы муну кийип алса жылуу болорун айтты. Берилген сүйлөмдөгү асты сызылган сөздүн баштапкы формасы кайсыл дейт. Бул жерде А мына, Б бул, В ушу, Г варианты ошо. Бул жерде дагы шилтеме ата тооч, бирок мунун баштапкы формасы бул деген вариант болуп эсептелинет. Себеби кайсыны, муну деген мааниде шилтемелик ата тооч катарында көрсөтүлүп атат. Андан кийинки биздин үчүнчү ата тоочубуз бул сурама ата тооч. Заттын санын, катар тартибин, сапатын, ордун, аты жөнүн, мезгилин аныктап билүү үчүн колдонулат. Демек, бизде суроо иретинде айтылган сөздүн бардыгын тең биз сурама ата тоочко киргизебиз. Мисалы, ким, эмне, кайсы, качан, кайда, канча, нече жана башкалар. Төртүнчүсү тангыч ата тооч. Жалпыланган заттык, сындык, сан өлчөмдүк маанини тануу иретинде айтылган сөздөрдү биз тангыч ата тоочко киребиз. Алар көбүнчө эч ким, эч нерсе, эч бир, эч качан, эч кандай, эчтеме, эч кайсы, эч убакта, эч кайда жана башка сөздөр менен айтылат. Анда тангыч ата тооч менен айрым учурда биз тангыч бөлүкчөлөрдү дагы мындай бир ажырата албай калган учурлар болуп калышы мүмкүн. Биз тангыч бөлүкчө менен тангыч ата тоочту кандай негизде ажыратсак болот балдар? Эгерде тангыч бөлүкчө боло турган болсо, анда биз ага эч деген тануу иретиндеги сөздөн кийин этиш уланарын унутпашыбыз керек. Мисалы, эч барган жокмун.
эч көрбөдүм, эч билбептирмин деген сыяктуу эч деген сөздөн кийин сөзсүз түрдө этиш уланса, анда ал таңгыч бөлүкчө болот. Ал эми эч деген сөздөн кийин этиштен башка сөздөр улана турган болсо, аны биз тааныгыч ата точ дейбиз. Мисалы, эч качан, эч кайсы, эч бир, эч убакта деген сыяктуу сөздөр. Эмесе биз дагы бир мисал менен ушул эч деген сөздү аныктайлы. Кайсы вариантта тааныгыч ата точ бар деген мисал келтире турган болсок, Асан бул окуяны эч унута албады. Бул жерде эч деген сөздөн кийин этиш сөз келди. Андан кийин Б вариантында эч ойлонбогон иштер болду. Андан кийинкиси алар андан бери эч жолугушпаптыр. Демек, Б менен В вариантында дагы эч дегенден кийин ойлонбогон, анан эч жолугушпаптыр. Этиш сөздөр уланды. Булар дагы таңгыч ата точ боло албайт. Ал эми Г вариантына көңүл бура турган болсоңор, ата энеңе эч качан жок дебе. Бул таңгыч ата точ болуп эсептелет. Кийинкибиз 5-чи аныктама ата точ. Заттын сандык жалпылыгын же жекелигин аныктап, тактап көрсөтүүчү сөздөр. Буларга бүткүл, баардык, баары, бүтүн, ар ким, ар бир, ар кандай, ар качан, ар кайсы деген сыяктуу сөздөр кирет. Мисалы, бүгүн баары сабакка активдүү катышышты. Бул жерде баары деген сөз бул ушул жалпылап көрсөткөн аныктама ата точ болуп эсептелинет. Ал эми 6-чы ата точ бул белгисиз ата точ. Заттарды, кубулуштарды жана алардын сын сыпатын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин жана башка белгилерин так көрсөтпөстөн болжолдоп, бүдөмүк түрдө көрсөтүп турса, аны биз белгисиз ата точ дейбиз. Мисалы, кандай мисалдар келет? Кайсы бир, кимдир бирөө, алда кандай, алда эмне, алда ким, кандайдыр бир нерсе, кай бир, ке бир, бирдеме деген сыяктуу сөздөрдү мисал келтирсек болот. Мисал үчүн, сыртта кимдир бирөө басып жүрөт. Демек, бул жерде ким экендиги белгисиз бүдөмүк түрдө көрсөтүлүп атат. Ал эми балдар, ата точтун дээрлик баардыгы бул жөндөмө менен жөндөлөт. Демек, жөндөмө категориясы буларга таандык болуп эсептелинет. Мисал келтире турган болсок, мен деген жактама ата точту алсак, мынакей карасаңар, бул жерде 6 жөндөмө менен мен, менин, мага, мени, менде, менден деп жөндөлүп атат. Ал эми бул деген шилтеме ата точту карап көргүлө. Бул, мунун, буга, муну, мында, мындан деп жөндөлүп атат дагы. Өзү деген аныктама ата точту карагыла. Өзү, өзүнүн, өзүнө, өзүн, өзүндө жана өзүнөн деп берилип атат. Андан кийин кимдир бирөө деген белгисиз ата точту алсак, кимдир бирөөнүн илик барыш кимдир бирөөгө, табыш кимдир бирөөнү, жатыш кимдир бирөөндө, чыгыш кимдир бирөөнөн. Ошондой эле таңгыч ата точту дагы эчтеме деген сөз жөндөлүп атат, карагыла. Эчтеме, эчтеменин, эчтемеге, эчтемени, эчтемеде жана эчтемеден деп жөндөлүп атат. Бирок айрым бир эч качан, эч кандай, эч кайда, эч бир деген ата точтор болсо, таңгыч ата точтор жөндөлбөйт. Балдар, мына түбүндө эскертүү деп жазып койдум, мына ушуга дагы көңүл бурасыңар. Ата точтор сүйлөмдө ээ боло алат, баяндооч, аныктооч, толуктооч, бышыктоочтук милдеттердин баарын аткарат. Мисалы, биз келдик, ким сүйлөмдө ээ болуп атат? Биздин жер ушул. Бул жерде ээ менен баяндооштун арасына сызыкча коюп туруп, ушул деген баяндооштук маанини берип атат, аткарып атат милдетти. Аныктоочтукта менин тилегим орундалды. Кимдин? Менин таандык болуп, мынакей аныктоочтук милдетти аныктап көргөзүп атат. Кийинкиси толуктоочтук милдет. Аларды чакырды. Кимдерди? Аларды табыш жөнөмөсүндө туруп атат. Бышыктоочтук милдет болсо, балдар бизде болушту. Кайда? Бизде. Демек, бул жерде орун бышыктоочтук милдетти аткарды, балдар. Ушуну менен, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү ата точ сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта болгула.